Саламатсыздарбы? Улан Бердибаевич. Улан Бердибаевич, демилгечилер көп экен, бирок основной демилгечи ким? Баарыбыз бирдей. Баарыңар бирдей эмессиңер да, бирөө отуруп ойлоп таптыр да муну. Туурабы же чогуу чай ичип ойлоп таптыңарбы? Чогуу ойлонуп, жазып, сунуштап атабыз. Хорошо. Экинчи суроо, Улан Бердибаевич. Мен каяктыкмын? Сиз кыргызстандыксыз. Рахмат. Мен да ушул жоопту берем да. Мага көп беришет ушул суроону. Сиз каяктан болосуң, уулум депчи. Мен айтам Кыргызстандык болом депчи. Анан бизде демократия. Мен кыргыздын уулумун. Мага кандай көлдөн добуш берсе дагы, ошондой Баткенден да добуш берген акысы бар да. Мен шайлоочуларымдын. Мен сторонниктерим бар, мен шайлоочуларым бар. Анан аларды мындай кыргып койгон туура эмес болуп калат го дейм, Улан Бердибаевич. Деп ойлойм да менчи. Аларды мага ошондо бир округ эле бөлүнүп калабы? А мен болсо кыргыздын уулумун да, кайсы округка барам мен мисалчы? Кантип бөлөм мен өзүм Кыргызстандын? Кайсыл жерде тарапташтарыңыз көп болсо ошол округка барасыз да? Жок, мен антип баргым келбей эле да. Мен мисалы мен өзүмдүн шайлоочуларымды коргошум керек да, депутат катары. Мен Баткенде да шайлоочуларым бар. Айтып атам го. Мен Кыргызстандын тиги башынан баштап бул башына чейин бүт жерде 1000ден 2000ден шайлоочуларым бар да, мисалычы. Кандай болуп калат? Алардын демократиялык укуктары кандай болуп калат? Алар мага добуш бергиси келсе кандай болот? Ошондо мисалы мен балыкчыдан койсом, Баткенден балыкчыга барыш керек болуп калат, кандай болуп калат? Мына жогоруда ошол нерседе Азыр сиздердин коллегалар, партияңыздардын тарапташтары бар да. Урматтуу коллегалар, тынчыраак болосуздар, угулбай атат. Тараптарыңыз же болбосо кайсыл бир партиялаштарыңызды колдоп беришет деген ойдомун. Андан кийин бул жерде баягы Эрлан Калышбаевич, баягы демократияны айтып атпайбызбы? Баягы кандай болуп калат? Мен башка жерлерде да шайлоочуларым бар депчи. Эми бирок бул жерде биз бир нерсени дагы эске алып атабыз. Конкреттүү түрдө округ менен иштешет, бул бир. Андан кийин экинчиси бир эле округ менен алек болуп калат деп атпайбыз? Жок. Мисалы, ар бир депутаттын өзүнүн дараметине жараша. Мисалы, сиз шайланып келген учурда, сиз бир гана ошол округуңуз менен алек болбосо, сиздин акылыңыз, сиздин дараметиңиз жалпы мамлекеттик масштабтагы ой жүгүртүүгө мындайча айтканда туура келеби? Ар бир депутаттын, ар бир ушул жерге шайланып келген депутаттын өзүнүн дараметине жараша болот. Мен ошондой деп ойлойм. Мен сиздин жообуңуз менен ынанган жокмун, чынын эле айтайын. Мен түшүнбөй калдым сизди. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Мен жогорку кеңештин депутаты катары мен Кыргызстандагы жарандардын укугун да коргойм да. Ар бир Кыргызстандын жаранынын мага же башка бирөөгө ушул жерде добуш берген укугу бар. Кыргызстан боюнча. Бул жогорку кеңеш да туурабы? Бул мындай айылдык кеңеш эмес, шаардык кеңеш эмес, бул жогорку кеңеш. Мага кандай элим бүт Кыргызстандан чогулуп 19 000 добуш берсе, мен ошондой ошол элимдин демократиялык укугун коргоп беришим керек. А бул жерде демократиялык укук жоголот, туугандар. Эрлан Калышбаевич, мен жогоруда баягы сиздин сурооңузга жооп берип аткан жокмун. Мен өзүмдүн оюмду айтып аттым, бул бир. Экинчиси, сиз айтып атпайсызбы? Мына эң демократиянын туу чокусу болгон Америкада дагы ошол округтан сайланып келет сенаторлор. Ал жерде штаттарга бөлүнөт. Ну хорошо, штаттар. Биз ошол штаттардын кичинекей мен американец эмес, мен формасындагы Улан Бердибаевич. Кыргыздын уулумун, кечирим сурайм. Анан бул жерде дагы бир суроо. 1000 үгүттөөчү деп жазыптырсыңар да? Анда 1000 үгүттөөчүнү мен алсам, мындайча айтканда 4000 добуш мага даяр экен да, туурабы? Ал сөзсүз түрдө даяр болду деген сөз эмес. Бардыгыбыз андай түшүнбөшүбүз керек. Ошондой эле болуп кетпи бүгүнкү күнгө чейин? Мен мисалы андай нерсеге мен жолуга элекмин. Сиздер жолуксаңыздар, мен жолуга элекмин. Улан Бердибаевич, мен немеде жашабайм, сказкада же концертте жашабайм. Мен бүт баарын көрөм, жашоодо эмне болуп атканын көрөм, кандай агитаторлор кандай иштеп атканын көрөт. Кыргызстандын баары эле көрөт, баары эле билет да. Мен сизге айтып аткан нерсе бул жерде мындай. Силерге новость эмес. Мен алдымда отургандаргачы. Мен айтып аткан нерсе силерге бул жаңылык эмес. Ким кантип келеткени жана эмне болуп келеткенин биз баарыбыз билебиз бияктачы. Ошол себептен билбейм бул долбооруңарды ким жазса дагы, кимдер ойлонуп отуруп жазсаңар дагы, мне кажется, кичине катачылык кетирип атасыңар. Рахмат. Эрлан Калышбаевич, эгерде албетте идеалдуу мыйзам болбойт, сөз түрдө мыйзамда кемчиликтер болот. Ошол нерсени сунуштарыңызды берсеңиз, Эрлан Калышбаевич, сиз менен Улан Бердибаевич, бул идеальный немеге да кирбейт, мындай нормага да кирбей атат да, норма мыйзам долбооруна да кире албай атат. Бул мыйзам долбоор, сиз мен түшүнүп атам эми, сиз баягы бияка чыгып неме этишиңиз керек, бизге жооп беришиңиз керек, бирок ачык эле сөздө демократия ар бир
Жо, нормага кирбейт деп эме Эрлан Калчырович, биз мүмкүнчүлүгүбүздөн пайдаланып, любой мыйзам долбоорун алып чыгып, талкуулаганга укуктуубуз, ошон үчүн туура эле келет. Экинчи микрофон. Экинчи микрофон. Улан Бердибаевич, мен баарын түшүнүп атам. Баарын түшүнүп атам. Рахмат. Добуш көтөлө. Сөз, мен де демон керек. Кийинки.